Арбаңыздар урматтуу менин каналымды көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Сиздер менен Искендер Шашеев, саясаттануучу жана экономист. Акыркы 12 сааттын ичинде Иран менен Израилдин жана АКШнын ортосунда кандай иш аракеттер, согуш аракеттер болуп жатат, ошону көрөлү. Сводка кылалы өзүнчө. Израиль 11 авиа сокку кылды Ливанга, Бейрутка. Бейрут шаарынан түтүн болду. Ошодон Иран дагы ошо Хезбалла партиянын мүчөлөрү атай согушчандарын соктук дейт, таптык дейт. Иран ага жооп берди. Баллистикалык ракеталарды борбор Израилге, Тель-Авивге атты. Ошол жерден да жардыруулар болду, имараттардын талкалоолор болду жана алгачкы жолу ушул согушта эл аралык конвенциялар каршы чыккан, ушундай кластердик же болбосо мындай бөлүнгөн, бир нече бөлүктөн турган бомбалар, ракеталар колдонулду, дүрмөттөр. Ошол дүрмөттөр асмандан жарылат. Бутага жакындаганда ар бир ушундай дүрмөттүндө 20дан суп боеприпас деп коет, же болбосо суп дүрмөт болот. Кичинекей бөлүгү 2,5 килограммдан алар чачылат шаар ичинде, чачылгандан кийин анан жарылат. Алар деген машинелерге кичине мындай жаракат тийгизсе, имараттарга көп деле эч кандай уратуу кылышпайт, бирок тирүү адамдарга каршы каралган, тирүү адамдар андан өлүшү ыктымал да. Ирандагы Нахичеванга дагы Азербайжанга атты. 4 киши жарадар болду, 4 дрон атылды. Анан албетте Азербайжан Иранды айыптады. Жана ошол айыптаганда Иран кайшы чыкты, биз атканбыз эмеспиз деди, биз сыйлайбыз деди, Туркияны да сыйлайбыз деди. Бирок азыркы ошол тапта дагы эле маалымат боюнча Азербайжан баары бир спутниктик маалыматтарды алып, серептөө кылып, жок, бул баары бир Ирандын территориясынан атылды деген нерселерге келип атат да. Нахчыван ушул Алиевдин атасынын жашаган жери жана Гейдар Алиевдин мекени, кичи мекени, жана ошол жерде бүт тууган тушкандар жашайт Алиевдики. Анан ошо Нахчыванга атканды Алиев аябай өтө жакын өзүнө мындай кабыл алды, жүрөккө жакын кабыл алды. Анан ошондуктан ачуусу аябай жаман келди. Алиев айтты: "Мен силерге ошо Мисирде силердин адамдарыңар бекилип калганда жардам сурадыңар эле, чыгарып бергиле" деп, мен макул болуп чыгарып бердим элем дейт Мисирден жакында эле. Азыр болсо силер ушинтип атасыңар, атартка согуп атасыңар дейт да, ушундай бычак сайып атасыңар далга деп. Ага айтып атышат: "Жок, бул деген биз эмеспиз, бул чалгынчылдык болсо керек, бул Израиль кылды" деп ирандыктар айтса дагы ишенбей атат Алиев. "Жок, ошо силер кылганыңар, биздин бүт маалымат булактарыбыз тастыктап атат, спутниктик ошо мониторинг системалары көрсөтүп атат" дейт. "Биз деген билип аттык, кайдан учту, кандай учту". Нахчыван болсо Иран менен ушундай чегаралашат, жана Азербайжандын Армения менен да чегарасына жакыныраак болуп калат жерегесинде. Ошо Ирандан анан сокку болду, аны көрдүк дейт да. Кошумда дагы ошо АКШнын базаларына соккулар болду, жарылуу болду. Асыл Салемде, Кувейтте жана ошо Сауд Аравияга тарапка дагы бир нече баллистикалык ракета атылды, бирок Сауд Аравия ТААТ системанын жардамы менен аны токтотту. Жана дрон учту Алюдейт базасына Катарда. Катарга учуп атканда ошол дрон да согуп түшүрүлдү. АКШ ошол Айрис Шахид Багери деген кемени чөктүрдүк деп аны тастыктады, видеолорду жүрөт интернетте толтура. Анан албетте дагы кошумча ошо жер астындагы жаткан уран иштеткен же центрифугалар базаларына сокку кылды. Ал соккулар бирок максатына жеткен жок деп ойлоп атышат серепчилер, анткени аябай терең казышкан, 100 метрден ашык болгондуктан ал жер дагы жөнөкөй топурак эмес, ал деген мындай эле гранит да, мындай кызыл таш. Ал ташты албетте бекем, аябай бекем таш, аны тешип өтүш өтө кыйын болот. Ошон үчүн эң кичекти серепчилер айтып атат, Ирандын ядролук компаниясы, ядролук ушул программасы толугунан жок кылына элек деп атат, Трамптын айтканына карабастан. Андагы ошо колдонулган ракеталардын саны акыркы 12 саатта Ирандан 6 баллистикалык ракета атылды. Кластердик ошо ракеталар менен кошо Тель-Авивге бир нече дрон атылды, Кувейтке, Катарга. Анан бүгүнкү күнү ошо такталган маалымат боюнча 131 дрон атылды акыркы ошо 12 саатта. Анан албетте Израиль менен АКШ 100 истребитель көтөрдү Иранга сокку кылыш үчүн, жана ошо 12 сааттын ичинде 250 дагы бомба ыргытты. Израиль менен АКШ Ирандын жергесинде да. Анан эгерде мындай карасак, кайсы өлкөлөргө такталган сокку? Бул кайра эле Израиль, Тель-Авивге болду баллистикалык сокку. Кувейт америкалык базасынын ичинен жарылды, жардыруу болду. Катар жана Азербайжан, Ливан, Бейрут. Ошол менен бүгүнкү күнү 12 мусулман өлкөсү жана 15 жалпы өлкөсүнү ошо согуштун астына калды. Анан канча киши ушул акыркы 12-15 сааттын ичинде каза болду деп санасак, Израилде 12 киши жарадар болду кластердик бомбалардан.
Азербайжанда 4 киши ошо жарадар болду. Албетте Иранда маалымат белгилүү эмес азыркы саатта, ушул акыркы 12 саатта канча адам жаракат алганын. Бирок АКШ менен ошо Израилдин учактары учуп жардырып атышат ошо мындай ракета ташуучу унааларды да. Албетте ракета ташуучу унааларда 2ден 4төн 5тен киши бар. Кийин такталат болуш керек. Бирок азырынча мындай 2000ге жакын болуп калды эле. Ирандагы өлүмдөрдүн саны бирок андан ары белгилүүсүз азырынча тактала элек да. Анан Ирандын ошол кластердык же мындай кассеталык жардыруучу дүрмөттөрдү колдонгону тастыкталды. Анын сыныктары табылды жана ошо негизи сыныктар Тель-Авивдин ичине түшүп, коммерциялык центрге, офистерге түштү. Жана ошондой 6 ракета атылды деп жалпысынан саналып атат, ошол кластердык. Анан ушул акыркы 12 сааттын ичинде 1 ракета такталган. Израилдин ичиндеги ошо сынган нерселер, ошо ураган имараттар көбүнчө борбордук Израилде болду. Тель-Авивде, ошо Иерусалимде, Тель-Авивде негизи ошо 12 имаратка тийди дейт, жаракат кетти дейт. 12 жерге ошо тийиптир, ошо кластердык дүрмөттөр да кичинекей. Отто чыкты, сыныктарда бир нече ошол үйдүн чатырларына түштү дейт. Көбүнчө элдер убактылуу жер астындагы бомба убежищелерге чыгып түшүп кеткен, ошон үчүн алар тирүү калыптыр. Сиреналар азыраак болду дейт. Бүгүнкү күнү Израилдин аскер күчтөрү айтып атат, өткөн күнгө караганда 70%га азыраак атылуу болду дейт. Демек ушул Ирандын атуулары, ракета атуулары азайып жатат. Бул деген Ирандын ракеталары түгөнүп атат дегенди билдирбейт. Такыр бул деген Ирандын ошо ракеталарды ташып жана атуучу унаалардын түгөнгөндүгүн көрсөтөт. Ошондой унаалардан 300дү жок кылдык дейт. Акыркы ошо 2-3 күндүн ичинде Израиль менен АКШ жалпы 7 күндө болуп калды ошол согуштун болуп атканы. Анан Туркияга атылган ракета боюнча да кошумча маалымат пайда болду. Ошо НАТО Туркияга учуп бараткан ракетаны түшүргөн. Анан Сириянын жерине түшүп калган, бирок Туркия дагы бир сыйра ошо серепти жүргүзүп, анализ жүргүзүп айтып атат, Иран ошо Кипрге аткан окшойт депчи. Анткени ракетанын траекториясы, учкан жолу, сызыгы Кипрди мейлеген. Иранда айткан, Туркияга биз аябай урматтайбыз, биз Туркия менен биргебиз, биз деген ислам өлкөбүз, биздин Туркияга эч кандай жаман оюбуз да жок деп айтты. Бирок мындайынан карасак, кээ бир маалыматтар боюнча ошол Азербайжанда, Түркияда Ирандын ичиндеги иштерге кийгилишип жатат. Алардын агентуралары момол иштешет. Азербайжандын агентурасы иштейт ошол Ирандын ичинде. Жана кызыктуу маалымат, ошо Эрдоган негизи Иранды расмий түрдө колдоп жатат. Бүгүнкү күнү эгерде карасак, Түркия менен Азербайжандын келишими бар, бири-бирине жардам беребиз деген аскердик мааниде. Эки чоң армия, эки күчтүү тажрыйбалуу армия, Азербайжан менен Түркияныкы. Эгерде Иран ачыгынан ачык аны менен согушса, анда бул эки армия Ирандын талаш талканын чыгарат да. Эң күчтүү армия ушул континенттин, ушул регионунда мүмкүн күнү Түркия. Ошон үчүн бул жерден Иран аны менен анчалык мамиле бузганга барбайт эле. Бирок негедир кээ бир булактардын айтуусу боюнча Азербайжан ушундай мамиле бузганга барат окшойт деген сөздөр бар да. НАТО муну жыйналды, сүйлөшүштү, консультация кылышты, бири-бири менен ушундай кеңешип, ушуга жооп беребизби, 5-беренести иштетебизби деп анан чечим кайра кылышты. Жок, азырынча иштетпейбиз, 5-берене ишке кирбейт. Анткени муну дагы кошумча ошо тастыкташ керек, изилдеш керек дейт, ошо тергөө жүргүзүш керек. Анткени ушу НАТОнун жалпы маалыматы боюнча негизи британиялык базага мээлеген дейт, Акратириге, Кипрде. Ошон үчүн Түркияга ал ракетанын мээлеген эмес дейт да, жана тиешеси жок дейт ошо Түркияга кол салууга. Азербайжан болсо баары бир мындай айтып атат, жок, мунун баарын ошо Азербайжанга, Нахчыванга аткандар бул силерсиңер дейт ирандыктар. Ошондо телеграм канал бар, сир менен иштешкен, анын маалыматын тараткан. Ал каналда бир маалымат кетти, чын эле бул биздин баягы жергиликтүү командир ошо инициатива кылган дейт, аткан дейт ошо Нахчыванга. Бирок жалпы расмий Иран ошо Аббас Аракчы айтып атат, эч бир ушундай ойбода болгон жок, биз аткан эмеспиз дейт Азербайжанга. Түркия албетте ушул жерден эки анжа болуп калды, кимди колдош керек, Ирандыбы же Азербайжандыбы. Бирок Азербайжан, Илхам Алиев акырында ойлонуп туруп кайра чыкты, кайра сөз айтты, катуу сөз айтты ошо Иранга карата, жана ошол акыркы сөзүн Түркия колдоп койду да. Эгерде дейт ошо Иран чын эле күнөөлүү болсо дейт, анда чара көрөбүз дейт. Азербайжан айтып атат, биз жооп даярдап жатабыз дейт, аскерлерди даярдап жатабыз, силер деген ушундай жоопсуз калат деп ойлобогула дейт. Нахчыванга сокконуңар бул деген баягы далга бычак соккондой болду, биз албетте жооп беребиз дейт. Албетте бул деген чагымчылдыкта болушу ыктымал, ошо Масад мисалы үчүн Израиль тарабынан. Бирок бир четинен дагы кечээки роликте айтып кеткендей, чоң Азербайжан деген да долбоор бар, же
түштүк Азербайжан Республикасы деген долбоор бар. Ал боюнча ошо Ирандын түштүк тарабы, түштүк батыш тарабы бөлүнүп кетиши ыктымал. Азербайжандыктар суверендик ва Крымдагыдай референдум өткөрө коюп, автономдук республика болуп, жана ошол Азербайжан менен биргеликте Түркия менен үч девлет бир милдет деп туруп ушундай кылып калышы ыктымал. Бул нерсе болуп кетсе деле таң калбагыла туугандар. Бул нерсе боюнча ушундай сөздөр болуп жатат да. Ошондук үчүн эгерде буну аттырса, балким аябай татаал атайын операция. Жана азыркы тапта бул аткарылгыс, бирок эгерде чын эле согуш узарып кетсе, жана Иран кандайдыр бир алсырап кетсе, сир өзү дагы, демек ошо түштүк Азербайжан Республикасын түзүү болуп калышы мүмкүн. Эми биздин жарандарыбыз кандай болуп атат? Ошо умрага бир 6000дей киши чыккан деп такталып атат бүгүнкү маалымат боюнча. Акыркы 12 сааттын ичинде абалы кандай? Эч бир кыргыз жараны жарадар болгон эмес, баары тирүү, баары аман эсен, бирок экономикалык түрдө маселелер туулуп атат биздин жарандарда. Мисалы үчүн алар эч жака жыла албайт, бир жака. Ошо Кыргызстан тышкы иштер министрлиги штаб ачкан репатриация боюнча. Алардын ошо билдирүүсү кеткен, жарандарга тез мекенге кайтарылады. Албетте ушул асман жабык, рейстер жокко чыгарылган. Албетте Дубайда бир 10.000дей кыргыз мамлекетинин жарандары бар деген маалымат бүгүн ушундай түштү. Анын 1000-нин визалары бүтүп калды бүгүнкү күнү. 800 киши отелден чыгарылды дейт. Анткени отелге ошол жазылган ошо турдун убактысы бүтүп калган дейт. Аябай кичине мындай кооптондуу нерселер бар аларда, анткени ошо дрондорду баары бир аттып атат Иран. Ал эми биздин жарандар ошо атууларды угуп атат да асмандан, алардын башынын үстүнөн учуп атат. Ошо Дубайдагы консулдар жардам берип атат. 1200 адам расмий түрдө кайрылды консулдарга. Анан коммерциялык рейстер менен акырындап кете бергиле дейт, же болбосо жөө кеткиле дейт. Кескин бөлүгү ушул жөө жолдор менен кете баштады деп айтып жатат. Анан акыркы 24 сааттын ичинде ошо айтылган болчу, жаңылыктар чыгып атат биздин прессада. 2 жаран Ирандан жана Азербайжандан Кыргызстанга келди дейт. Ошо чыгып кетишти, чыга алышты дейт. Дагы 300 киши ошол Амандан чартардык рейстер менен келатат дейт, же келди деп айтылат. Албетте биздин тышкы иштер министрлиги иштеп атат. Биздин бийликтин атайын көзөмөлүндө ушул сурода. Дагы кошумча маалыматты алсак, ошо Британиянын премьер-министри Кир Стармер жакында айтышты, чын эле Иран Акратири базасына сокку кылган дрондор менен, жана Инжирликке, Түркияга балким сокку кылганга аракет кылышкан, бирок баш тартышкан, жер ракетасы токтотулган. Инжирликте 15.000 Американын аскери отурат Түркияда, жана Инжирликте ядролук куралдар бар, ядролук дүрмөттөр ошол жерде сакталат. Мисалы үчүн ошо Түркияда бүгүнкү күнү ядролук ракеталар бар, алар Орусияга же Кытайга мээленген, жана албетте ошого дагы ушундай соккуну аракет кылышы ыктымал Иран. Бирок аны азыр тастыктош кыйын, бирок эмнени тастыктаса болот? Ошол Кипрге атуу болгон, Британиянын базасына атуу болгон, Британиянын жана Грециянын учактары асманды коргоп жатышат, ракеталарды согуп. Анан албетте Британия балким ушундай согушка кирер беле деген суроолор пайда болду, бирок Британия кайра өзү каршы болуп атат. Кир Стармер айтат, жок сокку кылбайбыз деп, Кипрде да митингдер өттү, британиялык база кетсин деп. Анан албетте Британия расмий түрдө ушундай согушка кирбейбиз дейт. Америка, АКШ жана ошо Израиль коалициясына азырынча мындай катышпайбыз деп жатышат. Жана негизи Иранга бүгүнкү күнү биз деген колдонсок күчтү, көбүнчө жөн эле ПВО катары колдонобуз дейт, асманыбызды кайтарабыз дейт, башка эчтеке кылбайбыз дейт. Анан албетте ушул коомдук пикир Британияда базаны чыгаргыла деп ушундай 46% айтып атат, чыгаргыла деп. 26% жок, соккула деп атат, катышкыла, согушка катышкыла деп атат. 8% болсо согушка кызуу катышкыла деген ушундай пикирде да Британиянын коомчулугу. Анан Трамп дагы Стармерди айтты, сен Черчилль эмессиң дейт, сен деген алсыз адамсың дейт. Бирок Стармерге бул катуу деле ушундай таасир эткен жок да Трамптын сөздөрү. Америка Штаттары өзү таң калтырды. Америка Штаттарда бүгүнкү күнү ошо 50%дан ашык адамдар ушундай сурамжылоо өткөзүшүптүр. Ал тастыктап атат, айтып атат, ошо согушту колдоп жатышат Иранга каршы. Калган ошо 40тан азыраак элдери ошо Сенат жана ошо коомчулук ушундай сурамжылоого чыккан, каршы чыгып атат. Эң кызыгы дагы ошо демократтар колдоп атат согушту, Трамптын өзүнүн тарапташтары, республиканисттер каршы чыгып атат да ушул согушка. Өтө таң калыштуу нерсе, ушундай Трамптын негизи жоолору, саясий душмандары бул демократтар, бирок демократтар согушту колдоп атат. Ал эми республиканисттер тескерисинче колдоп атат да, ушундай кызыктуу нерсе болду. Жана албетте Түркия бүгүнкү күнү
натонун милдеттүү баягы мүчөсү катары милдеттерин аткарып жатат. Асманды кайтарып атат, баллистикалык ракеталарды согуп атат. Туркиянын ПВОлору мунусу тастыкталган, бирок Туркия Иранды колдоп атат расмий түрдө. Ушундай нерсе болуп атат. Греция да катышып атат, бирок түзмө-түз ошол катышпай жатат. Азербайжан болсо бүгүнкү күнү азырынча эч бир ишти жасай элек, аскерлери кире элек Иранга. Анан жалпысынан НАТО катышып атат, бирок НАТОнун мүчөлөрү катышпай жатат да. Эң кызыктуусу. Бүгүн ошо кызыктай бир жаңылык мем жүрүп атат. 15 мусулман өлкөнүн ичинен дейт, ошо 12 өлкө колдоду дейт. Анын ичинде баягы Араб Эмираттары, Судан, Оман, Бахрейн, Катар жана ошол Сауд Аравиясы жана Бириккен Араб Эмираттар киребиз дешти, ошо аскер менен катышабыз дешти согушка. Бирок азырынча катыша элек. Ал эми 3 мусулман өлкөсү катышпайбыз, каршы чыгабыз деп, ал 3 мусулман өлкөнү аташты. Бул деген Улуу Британия дейт, ошо Испания жана ошо Германия деп айтып атышат да. Ушундай кызыктуу нерсе болуп жатат. Бүгүнкү күнү аны дагы ушундай интернетте мусулмандык өлкө деп айтып атышат да, Германияны жана Британияны. Негизи Ирандын дагы өзүнүн тактикалык ийгиликтери бар. Анан аны фейкпи, фейк эмеспи деп текшерип көрдүм, туугандар. Текшерсем чын эле ирандар аябай жакшы ушуну техниканы өтөштүрүшүп, термокраска менен самолетторду тартып, чын эле аябай кымбат АКШнын ракеталарын бекер коротконго шарт түзүптүр. Ошол Ми-17 вертолетторунун, F-14 самолетторунун ушундай сүрөттөрүн тартыштыр. Анан жылуулук жыйноочу жана кайра берүүчү краскаларды дагы колдонуштур. Ал деген темирди таанытат да, мындай алыстан приборлор ойлойт да, бул чын эле темир экен деп. АКШ жана Израилдин күчтөрү ошо 10 миллион долларлык ар бир даанасы ракеталар менен атышты. Ошондой бир нече ракеталар менен атты. Кээ бир маалыматтар боюнча ошол Вashingtonлордун маалыматы кеминде 5 ушундай ракета атты. Элестеткиле, 50 миллион доллар жөн эле жерге кагып салды да, ошо эч бир мындай пайда кылбай. Ошон үчүн Ирандын кичинекей жеңиш, тактикалык жеңиш десе болот. Анан албетте ошо кошумчадагы атайын аскерлерди үйрөтүүчү учак колдонулуптур. Иран тарабынан ошону алгачкы жолу тарыхта F-35 учагы аскерди согушуудан ушундай ракета менен согуп таштады. Ошол видеону дагы израилдик каналдар көп көрсөтүп аткан. Жана ушул мисалы үчүн ошол эле Кувейттин астары, ушундай самолет айдаган пилоттору 3 өзүнүн америкалык F-15 өнөктөшүнүн самолетторун соккондон кийин 2 ирандык самолетту сокту деген маалыматтар тарап атат. Washingtonлор аны тастыктай элек, бирок жанакы америкалык 3 учакты согуу ийгени тастыкталган да. Анан албетте эгерде карасак канча акча кетирип атат тараптар. Мисалы үчүн 4-5 күн ичинде, ошо 4-5 марттын ичинде 2026 жылы Иран ошо жалпы анын соккусунан аркасынан кылган мындай залакат акчалай санаганда ошо 7 жакынкы чыгыштагы өлкөгө, кошуналарына жана АКШнын инфраструктурасына бул жерден 1,902 миллиард долларга саналып жатат. Ошондой 2 миллиард дей береличи, 2 миллиард долларга Иран ушундай экономикалык мындай жоготууларга учуратты да, ошо араб өлкөлөрүн жана АКШны. Анатолут жана ТРТ World каналдарынын маалыматы боюнча да, анан радарлар, коммуникациялар, имараттар ошол ЦРУнун штаб-квартирасына тийди дейт, учактар дейт АКШныкы. Анан АКШ албетте учушуу жөнүндө унчукпайт, эч кандай биз жоготууларга учураган жокпуз деп айтып атат, бирок байкоочулар айтат, спутниктик тартуулар бар. New York Times жана Planet Labs деген спутниктик сүрөттөр көрсөтүп атат, баары ошондой нерселер тастыкталды да. Ирандыктар ошончалык 2 миллиарддык ошо 5 күн ичинде чыгымдарга учуратты АКШны дейт жана ошо өнөктөштөрүн. Анан албетте ошо 7 өлкөдө АКШнын инфраструктурасы жабыркады. Эми баягы отелдерди жана туризмден кеткен жана 2000 рейсти жокко чыгаргандан 2-3 миллиард долларга барып калабы. Ошондон сырткары дагы 2 миллиард доллар ошо аскердик техниканын Алюдейд базасында, авиабазасында Катарда радар жок болду. AN/FPS 132 деген. Бул деген 5000 километрге карайт, анын баасы 1,1 миллиард доллар. Аны ирандык дрон 20 000 доллардык дрон ушундай 1 миллиард долларлык антеннаны жок кылып салды, албетте. Ана бул жерден ошо 28 февралда ошо нерсе болуп кеткен. 5000 километрге баллистикалык ракеталардын стартын аңдыйт эле бул радар жана аны сокконго шарт түзөт эле. Анан Al-Ruwais Industrial City дейт, Бириккен Араб Эмиратында. Аякта радар отурган ANTPI-2 деген бул ТААТ системанын бир бөлүгү эле. Жана анын баасы 500 миллион доллар, эми жарым миллиардта. Ал ошол ирандык дрон жана ракета тийген ага, ошол менен талкаланып кетти. Спутник көрсөтүп атат да ушуну. Анан 5-флоттун штаб-квартирасы ошо АКШныкы Бахрейнде. 2 радары AN/GS
C 52B жана коммуникациялык куполдор жок кылынды. Анын жалпы ошо чыгымы $20 миллион болуп кетти. Антенналары ошо имараттары жаракат алды да. Камп Ариф Жан Али Салем Airbase же болбосо авиабаза Кэмп Бьюринг Кувейтте ушундай бар экен. Ошол жерге да дрондор тийди, имараттар жабыркады, радарлар жабыркады. Жалпы ушундай чыгымдарын айтылган жок, бирок осинтерлер айтып атат ушул $282 миллион болушу ыктымал дейт. Анын ичинде дагы ушул 3 өзүнчө ошо Кувейттин кокусунан өзүнүн өнөктөшүн согуп алган пилот 3 ушундай F-15ти түшүргөн дейт да. Жалпы ушундай чыгымдар $282 миллион болду. Эрбилде Иракта базага да ошо радарлар жана инфраструктурага ракеталар тийди. Бирок аны канча $миллион белгисиз азырынча. Жебел Али портко Бириккен Араб Эмиратына да тийди. Ошол жерден порт бар, АКШ колдонгон. Аяктан инфраструктуралар бузулду, бирок анын да баасы азыр санала элек. Кошумча дагы спутниктик тартуулар жетишсиз болуп жатат. Сауд Аравиясына ошо ЦРУнун штаб-квартирасына тийген дейт. Жалпы коммуникациялык бир нече $миллион, $6-7 миллион жабдыктар жок кылынды дейт. Жалпы чыгым ошол күнүмдүк дейт АКШ бүгүн $23 миллион авианосецтерди гана ушундай иштеткенге кетирет дейт. Жана жалпы ошо жардыргыч заттарга $779 миллион кетти дейт. Бир эле ошо биринчи суткада да. Анан бүгүнкү күнү мындай жалпысынан маалыматты берип атканда 40 же $95 миллиард кетет деп айтып жатышат. Ошо Аль Жазира ушуну санап койду. Ошол согуш ошо бир жуманын ичинде эле АКШга $95 миллиард барып калат да. Бирок андан чыккан пайда киреши анчалык болбойт да. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү айтып атышат, Иракты басып алганда жана Афганистанды басып алганда Афганистан $80 миллиард кетсе, ошо Иракка дагы ушундай сыяктуу акчанын көлөмү кетсе, ал эч кандай окупаемость, рентабельность, артка кайтарымдуулугу, кирешеси болгон жок дейт АКШ үчүн. Бул таза чыгым болду дейт да. Ушуну дагы айтып атышат, бул таза чыгым болот АКШга дейт. Азырынча 6 киши өлгөнү тастыкталган АКШныкы, бирок жакшы мындай маалымат тастыктала элек, андан да көп болушу мүмкүн да. Анан ушу 100 жарадар болгону ошо маалым. Жалпы ушу карасак Epic Fury бүгүнкү айтып атат, бүгүнкү күнүн ушундай чыгымдары бул деген $3,7 миллиард 4 күнүн ичинде жетти дейт. $891 миллиард жетти дейт бир күнүнө. Жана ошол операция боеприпастар, дүрмөттөр жана жоготкон радарлардын бааларын бүт санаганда ошо 6 күнүн ичинде $6,5 миллиард болуп калышы ыктымал дейт ошол Пентагондуку. Иран Костикер деген ошо Пентагондо сайт бар экен, ошол жерден кичине ушундай маалыматтар бар да. Анан бир күндүк ушундай чыгымдар, Пентагондун өзүнүн чыгымдары $1 миллиард, $59 миллион кетет IPS NPP маалыматы боюнча. Анан эң кызыктуусу бүгүнкү күнү ошол АКШнын жалпы бир жылдык бюджети ошол $879 миллиард. Бул эмнени билдирет? Негизи бул деген дүйнөнүн бүт армиялары жыйнасаң, алардан баары жашат да. Ошо АКШнын бюджети ошо жарымына араң жетет. Дүйнө жүзүнүн бүт башка армиялардын чыгымдары. Мисалы үчүн $1 триллион чейин кетет да ошо АКШныкы армияга жылына. Мисалы үчүн бизде акыркы 5 жылда $2 миллиард кетти армияга да акча. Орусияга ошо Украинага каршы согушка негизи жылына 60 же болбосо кээри баалоо боюнча $200 миллиард кетет. Жалпысынан бүгүнкү санаганда 400-450 миллиард кеткендей акыркы ошол 4 жылдын ичинде да. Дал ошо Украинага кирүү, Украина менен согушу үчүн. Украинанын бюджети бир $60 миллиард чейин барып калат да бүгүнкү күнү. Анан азыркы кетирген акчасы менен кошо $80 миллиард болот ошо согушка. Анан албетте прогноз бар, алдын алуу. АКШ 40-95 миллиардты 2 айдын ичинде кетирет деген ушундай алдын алуу саноолор бар да, эсептөөлөр. Анан экономикалык чыгымдар болсо $115 миллиард болот бүт баягы ушул региондо деп айтып жатышат. Ошо 100 миллиардтан ашат да. Мисалы үчүн Трамп айтты эле бир кездерде мен ошо Газаны кайра калыбына келтириш үчүн $100 миллиард кетирем деп. Азыр болсо ошо $100 миллиард ошо Иран менен согушка кетирди да, ушундай болуп атат. Ошол экономикалык чыгымдарды алсак $30 миллион бир күндө кетип атат да ошо чыгымдар. Ошол АКШныкын өзүн эле. Анан дагы ошо карасак Ирандын чыгымдарын санасак, негизи Ирандын бир жылдык бюджети $15 миллиард болчу. АКШнын $895 миллиард караганда мындай азыраак болуп калат. Жана албетте масштабтары кичинекей, бүт акча негизи баллистикалык ракетага кетет, ядролук куралга кетет. Анан бирок танк жана башка нерселер, ушундай ат учуучу куралдар азыраак кетет да аяка. Анан албетте негизи ракеталар, дрондор бүгүнкү күнү ошо канча жоготту деп эсептесек, жалпысынан ошо
бир дрондун басы $10.000 болса, $50.000 болса, ракетанын басы жалпы кетирген чыгымдар осинтерлердин ушундай саноосу боюнча бир же $5 миллиард кетти деп эсептеп атат Ирандыкы бүгүнкү күнү, ошол жакынкы өткөн жуманын ичинде. Бирок АКШ барыбир 10 же 50 эсе көбүрөөк кетирет да ушул суммадан. Анын авиациясын салыштырсак, азыр АКШда 13.200 учак жана ошо тик учак, анын ичинде 5.000 кыргыч учак, истребитель деген. Штурмовиктер дагы арасында ошо бар. Тик учактар мисалы үчүн жалпы саны 6.417. Ирандыкы болсо 520-551 самолет болгон, бирок ошо Трамп эле айтып атат, баарын кырдык деп, бүт самолеттерин жардырдык дейт. Бирок баары ошо 30-40% дагы эле иште деген маалыматтар бар. Анан 100 ошо кыргыч тик учактар бар дейт. Бирок учактары эскирген дейт, F-14, MiG-29 жана эң негизги көңүл Ирандыкы дрондорго, ошо шахеттерге 2000 шахет бар дейт. 40-50 миңдей дагы баллистикалык жана орто баллистикалык ракеталар бар дейт да. Анан албетте АКШнын стелс боюнча дагы 5-муундагы ошо кыргыч учактар боюнча дагы алдында артыкчылыктары бар. АКШнын эгерде танктар менен Ирандын танктар боюнча ушундай салыштырсак, АКШда 4640 бар. М1 Абрамс мисалы үчүн. Иранда болсо 1700, 2500 же кээ маалыматтар боюнча 3000 танка бар. Көбүнчө бул Т-72 Chieftain жана өзү чыгарышкан Carrara деген танктар да, бирок алар кичине мындай бүгүнкү согушта көрүнбөй жатат да, ошо жер согушуна даярдалса керек аларды. Анан сотуналар АКШда 391.000 же кээ маалыматтар боюнча баягы жаңы мырап Хамви жана башка Мардер деген ошо машиналердин саны ошол эле баягы Брэдли Брэдли деген машиналар Украинада өзүнүн сонун көрсөтүп атат да, пехотаны жакшы сактайт экен, жашоосун 409.000дей. Страйкер деген машиналар менен кошо. Ирандыкы болсо ошол 65.825, көбүнчө ал 70.000 же 80.000 ошо БМП, БТР жана Toyota дейт да. Эң кызыктуусу азыркы күнү ошо осинтерлердин сүрөттөрү боюнча карагандары ошо бүгүнкү күнү АКШ жана Израиль соккон жарым буталардын баары бул Toyotалар да. Toyota ошо пикаптар да деген. Эң кызыктуусу Hilux жаңы модельдеги. Жапония ушул эле Toyotаларды Иранга сатып эле байган окшойт да. Дүйнө жүзү боюнча баары ошо Toyota Hilux'ты колдонушат да, пикапка пулемет орнотуп же ракеталык установканы орнотуп. Ракеталык ушу установкалар боюнча АКШда 841 МЛРС HIMARS М270, Иранда болсо 1,5 МЛРС Fajr Zilzal дегендер да. Албетте Иранда ошол ПВО боюнча көп ПВО деп эсептелинген, бирок бүгүнкү күнү АКШ айтат, ПВО такыр иштебей жатат дейт, Ирандыкы жок кылынды деп айтып жатышат да. Баллистикалык ракета боюнча АКШда 1000 Minuteman, 3 ISBM, интерконтиненталдык баллистикалык ракеталар жана 400 конвенционалдыктар болсо 4000 дейт. Андан атакамстар бар дейт да. Бүт байкоочулар айтып атат, азыркы учурда 50%-ын АКШ коротто окшойт дейт. Короткондон кийин дейт, азыр эгерде АКШ тез арада өндүрүштү баштабаса дейт, анда жакында ракеталар түгөнөт дейт. Ошон үчүн АКШ Зеленскийге ракеталарды Патриотко бере алган жок дейт. Анткени ал Патриоттун ракеталары бүт ушул жакынкы чыгышка кетип калган дейт, ушул согушту камсыздаганга. Жана Ирандыкы болсо бүгүнкү күнү ошо 1500-300 баллистикалык ракета бар дейт. Алыскы атуучу Шахаб Фатех Кам 2000 километрге атуучу. Калган ракеталардын жана дрондордун саны 50 миңге чейин барышы ыктымал дейт да. Анан Иранда аябай чоң арсенал региондо, бирок АКШда азыраак, бирок АКШда ядердик бар да. Иранда азыр ядердик даярдалып эле жатат, бирок жок десе болот да. Анан армия боюнча АКШда 1,139 миллион активдик ушундай аскерлер бар, жана резервде 766 миң киши отурат. Жалпысынан 2 миллион кишини жыйналышат алар. Ушул Парс булугунда бүгүнкү күнү 10 миңдей Катарда, Удейтте 9 миңдей, Бахрейнде 5 миң дейт флоттуку, 1 миң киши Кувейтте Камф Арифджанда дейт. Бахрейнде Али Аль-Салемде дейт, Кувейтте дагы эле. Жана Бириккен Араб Эмираттарда Аль-Дахрада, жана Сауд Аравиясында 2300 киши дейт. Анан негизи ар бир базасында 5-7 миң кишиден бар дейт. Жалпы группировканын баасы бүгүнкү күнү кошумча келген 50 миң аскер дейт ушу жакынкы чыгышта АКШныкы. Жана 120 ошол учак, 2 авиа жүктөч жана 200дөн ашык майда кемелер турат дейт ошол Парс булугунда. Согушка катышып атат. Баса ошол Шри-Ланканын жанындагы кемени торпеда менен соккон ошо эмнеге мүмкүнчүлүк болду дейт. Индия маалыматты берди деген ушактар тарап атат интернет, бирок тастыктала элек тургандар. Анан дагы ошо
албетте АКШ аскери, эгерде жер аскери согушту баштаса, АКШ бүгүнкү күнү авиация менен гана эле иштейт окшойт. Анткени авиацияны колдонбосо, партизандар мындай бир 100-200 метрге чейин жакындаса, АКШ аскерлерине АКШнын кургакчыл же болбосо мындай жөө аскерлери жаман утулат да, жөө аскерлери кырылат. Аны түшүнүп атышат, ошон үчүн Трамп коркот ушундан. Бирок негедир ошо бүгүнкү күнү Politico деген журнал айтып атат, ошо 100 күнгө согуш уланат окшойт жана Трамп баары бир жер аскерлерин даярдап жатат дейт. Дагы кошумча маалымат кетип атат. Ошо ЦРУ дейт, курд пешмерга отряддарын ошо Ирандын ичиндеги жана Ирактын ичиндеги аларга курал беребиз деп атат. Силерди куралдантып ушул шаарларды алгыла, жардам беребиз деп атат. Ошол согушкула биз деген толук камсыздайбыз дейт да. Бирок Ирактын жана Ирандын курдтары, негизи Ирактын курдтары аябай начар абалда болушкан. Ошол эле Сириянын курдтары мисалы үчүн АКШ аларга акча берген, жардам берген, өзүнүн мамлекетиңерди куруп аласыңар, жеңисиңер деген. Бирок Түркияга сатып кетти бир сыйра, Аш-Шарага сатып кетти жакында эле ошол Ражавада. Мурунураак ошо Иранга сатып кеткен, Ирак согушунда. Ирактын эки согушунда тең ошол Иракка биринчи согушунда каршы чыгарган Саддам Хусейнге, анан Саддам Хусейн жеңилгенден кийин эң биринчи ошо курдтарга каршы чыгат. Саддам Хусейн жана Иракта аябай кандуу түрдө курдтарды кырышат да, бүт баягы желеттерин өлтүрүп. Анан акыры да экинчи согуштан кийин кайра ошол Даиш пайда болгондо Даишти курдтарды менен чабыштырып, ошо курдтарды Даишке каршы кайрыштырат, АКШ акчасын берет. Анан ошо бүткөндөн кийин согуш кайра Түркиянын күчтөрүнө курмандыкка ошо сириялык күчтөргө дагы берип коюп атат да ошо АКШ. Ошон үчүн курдтар түңүлдү, көңүлү түшкөн, бирок көп аябай маалыматтар тарап атат. Ошол чын эле курдтарга сүйлөшүүлөр жүрүп атат дейт. Бүгүнкү күнү эгерде курдтардын расмий булактарын карасак, CNN, NBC, ITVден ошо курдтар айтып атат, биз деген эч бир катышпайбыз деп атат расмий түрдө. Бирок ким билет, балким катышат. Азырынча ошо алардын согушка даярдыгы өтө жогору, бирок ошо АКШ менен ЦРУ менен камсыздоо куралдары ал деген орточо маалымат деп эсептесе болот. Жакшы, ушундай эч бир тастыктала элек да. Бирок курдтар бул эң чоң армия, 40 миллиондой киши. Алар деген өзү пешмергалар укмуш деп эле Даишке каршылык көрсөткөндө өзүнүн эркиндиктерин көрсөткөн. Ошондуктан балким аяктан таза аялдардан турган ушундай аскерлер бар. Мындайгы да, күйөөлөрүн жоготкон, балдарын жоготкон же болбосо зордукталган аялдар ушул өч алам деп ушундай өлүмгө даярбыз деген пешмерга деген ушундай отряддар түзгөн. Ошо Даишке каршы, Даишке аябай катуу кызуу согушушкан, бир топ эле өзүнүн күчүн көрсөтүшкөн. Ошондой отряддар бар, бирок азыр АКШга ишенбей калышты. Бирок баары бир ошо сөздөр жүрүп атат да. Анан эң кызыктуусу эмне менен бүтүрсө болот туугандар, ошо АКШ бул согушта Blue Sparrow жана Израиль тарабы жана АКШнын өзү PRSM деген ракеталарды колдонушту. Алгачкы жолу 500 километрге чейин атат. PRSM бул деген Precision Strike Missile деген мисыл деген. Ошо аябай түз урат, анын мындай бутадан буйтап кетүүчү 3 метр ушундай. Аны ошо алгачкы жолу колдонушту бул согуштан. Хаймарстан атат көбүнчө ошо кургакчылыктан атап атышат, же ар кайсы нерсени атса болот, самолеттон да атса болот. Анан албетте Центком аны тастыктады, жана ошо биз деген ушундай инновациялык колдонуп атабыз, өтө арзан дейт. Эң башкы айткан нерсеси АКШныкы арзан деп атат да. Анан ушул согушта дагы лазердик куралды да колдонгон кадрлар кетип атат, тарап атат. Центком айтып атат, биз деген ошо Гелиос деген лазерди колдондук дейт АКШ. Чоң аралыкта дрондорду сокконго ушундай лазер арзаныраак болот окшойт. Ошо инновациялык куралдарды колдонуп атабыз дейт. Булар деген инновациялык жаңы куралдарды пайда кылышып, тымызын баягы колдонуп атат окшойт. Ушу Иранга каршы жана ушу текшерип атат окшойт да, канчалык ал куралдар жакшы иштейт. Blue Sparrow ракетасы менен Хаятул Хаминини израилдиктер өлтүрүптүр. Blue Sparrow ракетасы болсо стратосферадан атылат экен. F-35 менен F-35 учуп туруп, анан стратосферага атат экен. Ракета космоско чейин учат. Стратосфера бул 37 километр өйдө. Стратосферанын өйдөнкү мисалы үчүн катмары бул 130 километр. Ошол тараптарга учуп туруп дейт, ракетанын кайра бурулат экен, жерге бурулуп туруп, чоң кинетикалык күч менен түшөт экен. Анын тактыгы ошо 3 метр дагы эле. Жана ошо Blue Sparrow ракетасы жерге жакындаганда анын ылдамдыгы ошо 7 махка чейин, 8 махка чейин жетип калат экен, гиперүндүү болуп калат экен. Жана кинетикалык күчү ушунчалык катуу дейт. Учуу алыстыгы 1500-200 болсо 2000 километр экен. Анын мисалы үчүн оордугу 1,2 тонна да, мындай айтканда 1,9 тонна экен, 2 тонна десек болот. Албетте ушундай ракета менен алыстан атып туруп, космостон мындай түшүрбөйсө болот экен ушундай ракетаны. Ошондой 20 түрү бар экен. Жана ушундай 1000 бутага атышыптыр ушу акыркы жуманын ичинде. Жана кээ бир учурда B2 жана Томагавктан да колдонулган маалыматтар бар ошол ракеталарды. Ушул ракеталарды түшүргөндө
алар деген кошумча энергияны пайда алгандан кийин жердин ичине мындай согуу ийгендей. Мен билбейм, жакында балким жер титирөөлөр болушу ыктымал да, жер жүзүндө ошо терең кирет экен дагы күч менен, жана жаман ушундай сынууларды жасайт экен да, ошо жерди оюп кирет экен ошо Blue Sparrow. Эми дал ошол ракета менен Аятолла Хаменини, анын үй бүлөсүн, жакынкы турган адамдарын жана ошол КСИРдин башчыларын 50дөн ашык ошо жок кылышыптыр израилдиктер. Эми бул эмнени билдирет? Бул деген ушундай бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө АКШ жана Израилден бир да дүйнөлүк лидер сак эмес экендигин билдирет. Ошо бүгүнкү күнгө ошондой маалыматтар болуп атат да. Туугандар, сиздер кандай ойлойсуздар? Негизи ушул кетип аткан АКШнын чыгымы акталабы АКШ үчүн? Ошо дүйнө коомчулугунун кыжырын келтирип алган жокпу АКШсы? Бир четинен баягы мен жеке айтат элем, мисалы үчүн диктаторлук режим бирдей эле, тиякта демократиялык шырма бар, биякта баягы расмий исламдын шырмасы бар да, ошо Иранда, АКШда. Бирок негизи көпчүлүк өлкөлөр дүйнө жүзүндө расмий түрдө эле диктаторлук деп эсептесек болот да. Эми Хаменинин өзүнүн элин өлтүргөнгө, 40 000 киши өлтүргөн, жаш балдарды, кыздарды эркиндикте самаган, светтик мамлекет болобуз дегенде самагандарын өлтүргөнгө өтө чоң айып. Эл каршы дейт. Бүгүнкү күнү ошол ирандыктар айтып атат, биз деген жалпы ирандыктар эми КСИРдин мүчөлөрү эмес, жөнөкөй адамдар. Биз деген бийледик дейт, ырдадык дейт, ошо Хамени өлдү деген укканда дейт. Биз тажадык дейт. Биз деген мисалы үчүн Кыргызстанда эле жашагыбыз келет дейт. Кыздарыбыз көчөгө ээн эркин басынып паранжасыз эле. Эч ким аларды зордуктабасын, ушинтип мгекетип мокотпосун дейт. Биз мусулманбыз дейт. Кичине ар кайсы диндегилер бар дейт. Намазыбызды окуйбуз дейт. Бирок намазды туура эмес окудуң деп былчылдатып салгандарды каалабайбыз дейт. Кыздарыбызды, аялдарыбызды ушинтип түн ичинде хиджабты туура эмес кийип алдым, тетек кийип алдым деп алып кеткен, анан эртеси зордукталган, өлгөн тапканды каалабайбыз дейт да. Анан кичине эле бирдемке туура эмес айтып койсоң, жакпай калсаң, ошол КСИРдин мүчөсү келип сени өлтүрүп кетсе, ошол мага бизге жакпайт деп ирандыктар айтып атат да. Ошондуктан Трамп айтып атат, мынакей мен сонун согуш кылдым дейт. Мен деген ошол Ирандын элинин суранычын аткардым дейт да. Жөнөкөй эли, карапайым эли кан жалап турганда мен өлгүргөн жокмун дейт, бирок акыркы шанс бергем. КСИРге алар ошол шансты албай коюшту. Ошон үчүн мен ушул соккуну аткардым. Мен ошол элдин айтканын кылдым деп атат да Трамп. АКШлар айтат, ичинде АКШнын өзүндө, мисалы үчүн ошол республиканецтер, биз Трамп сени шайлап атканда, колдоп атканда согуш ача кой деген жокпуз дейт. Сиз биздин уруксатыбызды алган жоксуң деп жатышат. Демократтар айтып атат, биз деген ошо Трамп эме акмак, ошол согушту баштады. Бирок биз негизи колдойбуз. Америка алдыда деп демократтар чыгып атат да. Ушундай таң калыштуу нерсе болуп атат АКШда. Ал эми Израиль эми айтат, эми биз баягы бизди Иран баары бир 15 жылдын ичинде жок кылмак. Ошо биз иштеп атканыбыз жакшы, туура деп. Анан кээ дагы комментаторлерде көрүүчүлөрүм сурап атасыздар, ошо чоң Израиль деген долбоор чынбы деп. Чоң Израилдин долбоор чын. Чоң Израиль ошо Сириянын территориясын алат, Голан бийиктиктерин алат, Синай жарым аралын алат, ошо Ирактын батыш тарабын жана Ирандын батыш тарабын кошо киргизет да. Ошондой долбоорлор дагы бар. Алар аткарылышы дагы ыктымал, мисалы үчүн. Чоң Азербайжан дегенде, Түштүк Азербайжан Республикасы дегенде долбоор иштеп баштап атат азыркы күнү. Ошондуктан ушул жерден өтө татаал болуп атат да. Мисалы үчүн Трамп ушундай согушту ачты. Бир четинен Иран элинин үнү угулду, тилеги аткарылды. Бир четинен, экинчи четинен ошо Иран жаңы Ирак болгон атат да. Аякта жаңы Даиш пайда болгон атат. Жаңы Даиш пайда болсо, анда дүйнө жүзүнүн бүт баарына терроризм тарайт, радикализм тарайт. Ошо бир кичинекей Газа турду эле, ошо эми бүт Иран Газа болуп калышы ыктымал. Анан ушул жерден тынбай согуштар уланышы ыктымал да. Ошон үчүн эгерде араб өлкөлөрүнүн аскерлери чын айтканда аябай мындай бай өлкөлөрүн да тоюп, кичине мындай өзүн бош кое берип койгон суйт күчү жок окшойт да. Анткени мындай ачык согуштан дагы эле тартынып атышат да. Бирок 15 мусулман өлкө, сунна мусулман өлкөсү АКШны колдоп атат жана ушу бизге Ирак чучугубузга тийди деп атат да. Биз каршыбыз дейт. Ушу баягы чучугубузга тийген КСИРдин режимин токтотуш керек. Бул биз тынч жашап атсак, бизнес жасап атсак, ошол тиги батышка нефть сатып коюп, биз эмне кааласак батыш бизге кылып берип атат, чыгыш да бизге кылып берип атат. Биз ушуну жыргап отурсак, булар болсо бизге ушундай өзүнүн революциясын сунат. Бизге кокого жетти, чучугубузга жетти, ушу Иранды жок кылыш керек деп 15 мусулман өлкө ушуну айтып атат да, каршы чыгып атат. Ал эми биздин Кыргызстанда мен окуп атам, көбүнчө ошо кескин адамдар, көп катмарлар ошо Иранды колдоп атат да. Иранга сөз айтып атат, көңүл айтып атат, колдоо айтып атат. Бул суроо абдан татаал туугандар. Комментарийге жазгыла да. Мисалы үчүн мен деген ошо АКШга дагы түз карабайм. Бул согушту баштады, өтө жаман иш кылды. КСИРге дагы кичине сөздөрүм бар. Эмнеге өз элиңерди кырдыңар деген суроо менде бар да. Үчүн эркиндикти чектейсиңер, светтикилер реформа жасап, күчтүү мамлекет кура бербейт белеңер, баары менен кошо иштешип, эмнеге ушундай диктатура кылып ийдиңер? Баарына претензия бар да, баарына ушундай суроолор бар меники, өзүмдүкү. Эч кимди мактабайм, Израилди да мактабайм. Израиль технологиясы мага аябай жагат, технологиясын Кыргызстанга алып келиш керек. Кыргызстанда ушундай технологиялар чыгыш керек.
ал эми жалпы элине же болбосо мындай моралдык жактан кандайдыр бир ушул согуштарга тынбай кирип баш оту менен кирип кеткен деген аны дагы колдобойм эч бир. Өтө мага жакпайт, ушул өтө камкор адамдар көп экен ал тарапта дагы. Эч бир жак мындай канааттандырат деп айтууга кыйын да мага. Бүт жак тең баягы мойнуна чейин канга малынып кеткен да, ушундай колдорунан кан агып атат бүт тараптардыкы. Мен үчүн эң негизги кыргыз мамлекетибиз. Дагы бир ушундай кичинекей жаңылык, азыр Кытайдын компаниялары ошо Д багытын кайра ишке киргизели дейт. Бул деген газды өткөрүү, анткени Катардын газы жетпей калды Кытайга, жана кийин ошол жетпей ушундай үзгүлтүккө учураса Кытайга кошумча Түркмөнстандан алган газ жолу керек. Биринчиден, экинчиден ошол Түркмөнстөн же болбосо ошол эле башка Ирандын кургакчылыгынан же Азербайжандан ала турчу нефть керек, же Орусиядан ала турчу нефть керек. Ал үчүн ушул бүт газопроводдор, Борбор Азия жана Кытай деген газопроводдор, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жана ошол мисалы үчүн нефть өткөрүүчү составдар темир жол менен өтөбү же кайра жаңы трубопровод курабы, бүт ушул нерселер өтө бүгүнкү күнү кызыктуу болуп калды. Кайра ошо Кытай кызыга баштады. Мен ойлойм, биздин жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөр кызуу жүрүп жатса керек. Албетте бул моменттен пайдаланып кое бербей, дал ошол азырынча тиякта ушуну чабышып чыкканча биздин инфраструктуралык долбоорлорду өткөрүп алыш керек, ишке ашырып алыш керек. Биздин мамлекет гүлдөтүш керек. Аны көрүп атасыңар туугандар, баары бизге куралдын эң мыкты ошо дааналары ойлоп тапкандар керек. Биздин мамлекетте анын баарын ишке киргизиш керек. Албетте ушундай келечекке сактыкта кордук жок. Дагы кошумча эстетип коеюн, биз техникалык, экономикалык негиздүүлөрдү жазабыз, бизнес пландарды жазып беребиз. Кошумча дагы ошо видеонун сүрөттөмөсүнө номерлерди тапсаңар болот, ал боюнча жазсаңар болот. Бизнес пландоо боюнча курска да шилтеме ошол видеонун астына сүрөттөмөдө жазылган. Жана эгерде булактарды келтирилген, ошо маалыматтык азыр жок болсо, бир 1-2 күн ичинде пайда болот. Дагы кошумча айтып кетерим, ошо мен деген аккредитацияга катышкам, аккредитациялык комиссияга катышкам. Эл аралык биздин бир университетибиздин баягы эл аралык стандарттарга жеткиргенге мындай шарттарды түзгөнгө аракет кылгам, жана ошо өзүмдүн кандайдыр бир салымымды кошком да. Ошон үчүн менде кантип эл аралык стандарттарга университеттерди чыгаруу жана дүйнө жүзү боюнча ошол университет мындай эл аралык стандарттарга жакын экенин мындай көрсөтүү, ошондой кадамдарга баруу, ошол боюнча дагы билимим бар. Эгерде таанышыңар ректорлор болуп калса биздин университеттин арасында, кызыксаңар, аларга да ошо видеонун астындагы телефондор боюнча бөлүшүп койсоңуздар болот ушу видеону. Биз деген керек болсо ошо атайын экспертиза өткөрүп, иш аракеттерди жасап, мындай аудит кылып туруп университетте рекомендацияларды бере алам да, эмне кылыш керек эл аралык университеттин наамына жетиши үчүн. Андай эмесе, сиздер менен Искендер Шашеев болду, саясаттануучу жана экономист. Кесибим боюнча эмки видеолорду көрүшкөнчө комментарийлериңерди жазгыла.